Арыбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, түз эфирде Музарт. Жакында эле Алматы шаарында көчмөн элдеринин көөнөрбөс табылгасы болгон Курмангазы Сагырбай уулунун 200 жылдыгына арналган Курмангазы жана Улуу Тала сазы аттуу музыкалык эл аралык фестиваль болуп өттү. Бул фестивалга алыстан жакындан белгилүү делген эл аспаптык оркестр, үлкөн академиялык даражасы бар оркестрлер барып катышты. Бул фестивалга Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Тилегенов жетектеген Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестри барып катышты. Бүгүнкү темабыз да мына ушул маданий иш-чаранын айланасында болмокчу. Анда мен мына ушул тема боюнча чакырылган конокторду тааныштырып өтөйүн. Бакыт Тилегенов, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар жана Бишкек шаардык мэриясынын чоң симфониялык оркестринин башкы дирижеру, профессор. Куш келипсиз. Ошондой эле Бактыгүл Бокоева, ушул эле оркестрдин солисти, эл аралык конкурстардын лауреаты. Аскат Мусабеков, Бишкек шаардык эл аспаптар оркестринин солисти, эл аралык конкурстардын лауреаты. Куш келипсиздер, урматтуу меймандар. Мына мен маекке өтөрдүн алдында ушул улуу Курмангазы атабыздын жалпы эле бардык ушул көчмөн элдеринин көөнөрбөс мурасы деп атпаймынбы? Мына ушул атабызга арналып аткандан кийин ушул адамдын күүсүнөн ушул Курмангазы академиялык эл аспаптар оркестринин аткаруусунда бир күү угуп алып туруп, андан кийин анан маекке өтсөм деп турам. Анда сюжетке көңүл буралы. Мына биз айтылуу Курмангазы эл аспаптар оркестринин аткаруусунда Курмангазынын адай күүсүн угуп алдык. Эми маек өтсөк, маэстро, айтсаңыз, мына ушул фестивалга мына жогоруда айтып өтпөдүмбү? Алыстан, жакындан, ушул коңшу республикалардан эл аралык болгондон кийин ушул белгилүү делген оркестрлер чакырылды. Мына ошолордун катарында сиздер да чакырылыпсыздар. Ушул чакырууну кандай кабыл алдыңыздар? Ушул фестивалдын койгон талабы кандай болду, шарты кандай болду дегендей алгач ушул сурооду сизге. Эми бул жерден 1 сааттык передача болуп атпайбы? Эми 1 саат убактыбыз болсо керек. Себеп деген ошонун баарын айтып, кандай болуп чакыруу келгенибизди айтканча эле бүтүп калат. Ошондо да айтып бере берейин. Бул деген негизи бул казак эли менен баягы карым катнаш деп коелу. Бул деген көп жыл болуп калды. Жанагы академиялык Татымбет атындагы эл аспаптар оркестри бар. Ошого
түрк тилдүү мамлекеттин дирижерлору чакырылып концерт бергенбиз. Ошондо мен бул жерден баягы Санкт-Петербург Мариинский театрдан келген Ольга Сазонова дегендердин спектакль Сибирский цирюльникти өткөрүп коюлган сразу учкам да. Аны ошондо барганда ал эме өзбек элинен Фарух Садыков деген 70-тен ашып калган аксакал экен, эл артисти. Ошол келип туруп Азербайжан элинен дагы Ахметжанов ушул экинди келип туруп казак элинин дирижерлору, анан эң эле жашы мен болуп калат экен ошолордочу. Ошол жерден баштап бирибизге жакканыбыз болуп калды. Анан эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, баары документтик түрдө тастыкталып турат. Себеп деген азыр бир кыргыз эли бир жакшы манера эмес, жаман манера үйрөнүп алдык. Себеп бирден болсо эле соттошконго өткөнчү. Мунун баарын баягы документ түрү тастыкталат. Ошондо Кудайдын кулагы сүйүнсүн, эми баягы мага мындай көздөр түшүп калды десек болот да. Анан ошондон кийин ошол оркестр бир туугандай болуп калды. Такай чакырылып ошо мен концерт берип жүрдүк. Андан кийин ошол Актюбинск шаарында мына өзүңүз кошо барып келгенсиз да. Ошондо Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу, эми айтсак эле мактанычка жатып атпайбы, бирок по фактам сөйлөгөндө өзүңүз билесиз, Турция, Башкортостон, Белоруссия, Татарстан көп өлкөдөн келгенде ошондо Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп гран-при ошо Бишкек шаардык мэриясына эл аспаптарды алып келгенбиз, туурабы? Ошол андан кийин Астана шаарында болсо Серпер деген чоң эл аралык фестиваль болгондо ошондо дагы эле тастыкталып туруп алтын домбура дегенин биз алып келдик дагы барып, туурабы? Номинациясын. Андан кийин Караганды шаарында дагы эме Дала дауысы деген, ошого дагы биз чакырылып, ушул эки автобус менен жүрүп отуруп барып келгенбиз. Анда алтын кобус дегенин мына биз алганбыз. Анан ал жерде бул номинация да, алтын. Бул эң эле эң жогоркусу да, жогорку. Анан ушу Карагандыдан айтылбаган окуя болуп кетти. Себеп жанагы вручение болгондон кийин ошо сахнада бүт оркестрлердин баары отурат, жана гала концерттечи. Анан биздин оркестр так төрдө отурдук да. Анан ошо эң күчтүү ким биринчини алган болсо ошолор сөзсүз түрдө баягы мастер-класс көргөзүш керек экен. Анан эртеси күнү мастер-класс көргөздүк. Жана келген коллективдин баары залда отурушту. Мына ошол экинде болуп, анан биз эми Казакстан элинде баягы биздин оркестр жөнүндө чоң сөз кетти. Эми бул жерден баягы көп жерге мен чакырылып эметип аткам. Даже Түлебаев атындагы дирижерлордун конкурсу, жана ырчылардын конкурсу болгондо ошо мени Карагандыда өткөн. Жок, бул деген Талдыкурганда өттү да. Ошондо мени баягы жюринин эми председатель деп коет, ошого катары чакырган. Ошондо барып келип, анан ушундай эми баягы карым-катнаш өтө эметип калды. Анан Боорек жайында азыр техниканын учуру деп атпайбы, WhatsApp деп коет экен. Мен бир 2 күн ачпай калыптырмын. Ачып калсам эле сразу звонок. Бул жерден эме бакыт тилегенбиз, ооба десем, бул Тараз шаарына Казакстандан беспокоит деп эметти. Көп өлкөдөн келе турган фестиваль болгон атат, ошого сиздер катышып бериңиздер. Биз сразу жазып койдук дейт. Эми Бишкек шаардык мэриясы анан бакыт тилегенбиз депчи. Анан кечирип коебуз Агатай дейт. Себеп деген сизге жооп бербейли, мен жооп берип коеюн, сөзсүз түрдө келет депчи. Анан алдын ала жооп берип койдум деп. Келип беребиз дедим. Анан макул деп аткандан кийин бир 10 күн өтпөй эле дагы бир звонок болуп калды. Алматадан чалышты да. Алматадан чалып ушул экинде Курмангазы оркестри уюштуруп аткан Курмангазы атындагы жана 200 жылдык болуп аткан ошого сизге чакырык келди деп. Мен баарын документтик түрдө болду деп. Анан биздин министерствого келиптир. Ошо министерстводон дагы мэриянын атына жөнөтүптүр. Ошентип барып калдык. Мына негизги ушундан башталды. Мен мындай карашымча ошол чакырылган эл аспаптар белгилүү оркестрлер экен. Ошо Өзбекстандан дагы эң тарыхы көп, бүтүн академиялык даражасы бар оркестрлер экен да. Биздин сизди Казакстанда жакшы таанырмын. Мен ушул барганда эле көрдүм. Баардык жерде сизди баардык өз адамдарындай кабыл алып, биздин оркестрге өзгөчө сый урмат көргөзгөн дагы байкадым. Бирок ошол эле учурда мен да ушул биздин дагы тарыхы бар, бийик ошол оркестр, башкы оркестр да бар да бизде. Мисалы үчүн ошолор чакырылбай сиздердин неметке оркестр чакырылып калганы балким сиздердин ушу оркестр болгон мындай бир чеберчилигиңерге болгон көз карашпы деп атам да. Туура, бул жерден деген эми ар бир чоң уюштуруу жолунда болуп аткандан кийин ошо өзлөрү себеп деген ошол эки баягы
уровень деп коелу, ошол эки кандай деңгээлде өтүшү ар ким каалайт да, бийик деңгээлде өтүшүн каалайт. Анан значит бул биз мэриянын эл аспаптар оркестри жанагындай гран при алып кетип атса, жанагындай эметип атканда сөзсүз түрдө ойлоп атышат депчи, көрүп атышат, бүт казак эли баары билет да. Ошон үчүн биз чакырылды. Анан жана сиз айтып атпайсызбы, чын деле бул жерден мына өзбек элиники 36-жылы уюштурган мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестри келди. Курмангазы атындагы оркестр болсо 4 жаш улуу болуп калыптыр. Ошондо 32-жыл болуп калабы уюштурганычы, бул 86 жыл ушул эркинде болуп атат. Алар эле айтышты. Анан жалаң академиялык атындагы оркестрлер келди. Анан ушул жерден дагы бир нерсени баса кетейин, себеби биздин жанагы маданият башкармалыгынын баягы зам начальниги деп коён, ошо эки Тургун Токтогулов кошо барды да. Анан барганда эми жанагы видео документтер тартып албадыңызбы? Биз көрүп аттык, мен аалы учуп канат болсо кетейин дегенде, анан бүткөндөн ушунчалык ыраазы болуп, баягы ушу далалактап калпакты кийип алып кыргызмын деп мага ачыгын айтты. Себеп деген бул жерде бир айым келди дейт. Аябай чоң, үлкөн жумушту иштейт окшойт. Баары эле учурашып атат. Жанында отуруп кал дейт. Анан жанагы эмеден экрандан көргөзүп атпайт, бүт баарын академиялык деген дейт. Анан биздин Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестри, народный оркестри деп эле жазганда, ой, даже булар баягы академиялык эмеси жок турбайбы деп айтканда кызыктай болчу. Анан сиздер ойноп баштаганда кол чапкан, ошентип мына эметип абдан жылууга. Анан жанагы сиз неметкенде туура жана суроо бергенсиз, бул эме мамлекеттик жанагы академия эл аспаптар оркестринин эмеси болду депчи. Анан менден сурашты, ушу Карамолдо Ороз оркестри бар эле дегенде, мен эмне деп айтам? Мен айттым, так ошол күндөрү мамлекеттик деңгээлде бир чоң иш чара, ошолор ошакта ойноп келе албай калышты деди. Түшүнүктүү. Эми мен ушул суроого улайла дагы сизге суроо берсем деп турам. Ушул жолу ошол барганда ушунчалык баягы Казак Республикасы, казак эли жетекчилиги ушундай элдик өнөргө болгон өзгөчө камкордугу сезилип турат да. Биз барганда да ошол жерде ушу Курмангазы эл аспаптар оркестрине өзүнчө имарат бөлүнүп, анан ошол жерде ошол лентасы биз барганда чогуу кеспедикпи, ошону ушунчалык өзгөчө камкордук. Бул мен үчүн мындай бир биздин оркестрлерге бул азырынча бул куру кыял болсо керек. Эми бул жерден деген чын деле баягы бекерин айтпайт. Казак эли Курмангазы дегенде казак элин билет, казак эл дегенде Курмангазы оркестринде легендарлуу оркестр. Бекер айтпайт. Эми буга чейин булардын мен баягы чакырып, буга чейин мен концерт берип келгем, алар чакырыпчы. Ошондо өзлөрүнүн баягы эмеси жайы бар экен, залы бар экен, андан тышкары гаражы бар экен, типографиясы бүт баары тең бар экен да. Эми барганда жүрөк кубана турган, жылый турган чоң нерсе. Эми мындай здание керек болсо, филармония мындай здание туурабы, мына көрбөдүкпү? Анан эми бул деген ошо казак эли өзгөчө музыка бүт тарабында чоң көмөк көргөзүп атканы шумдук болуп атат. Эми алыс кетпей эле коелу, биздики болсо андагы эми мамлекетибиз өнүп өсүүнүн жолунда деп күмөндөр айткандайчы. Бирок эми ага убакыт керек го дейм, чын делечи. Бирок жүрөгүбүз зырпылдап эле турат. Мына кечөө эле жанагы эме указ чыкпадыбы? Айрым баягы эмелерге айлыгын көтөрүү боюнча. Айланай биздики болсо 5600-5800 сом болот. Эми мен ошондон коркуп отурам. Себеп деген жанагы башкалардын эмеси чоңоюп кетти. Мен оркестрин эптеп чогултуп алсам, баарын ошо жанагы акчасы көбөйгөнгө качат депчи. Эми бул мамлекет деңгээлде чечилбесе болбойт. Туура биздин Карамолдо Ороз оркестри бул деген баягы учурунда Карамолдо оркестри дегенде бул кыргызды таанычу, мына казактарда болчу. Аны кыргыз дегенде Карамолдо оркестри бул бекеринен мындайча айтканда 36-жыл, мына 82 жыл болду. Ошондон бери баягы келаткан оркестр да, муну эмесин тарыхын биз жокко чыгарышыбыз керек. Анан ошон үчүн ошолорго өзгөчө мындайча айтканда баягы мекеме баягы талапты катуу коюу эмес, бул кыргыз элин дагы эле чыгара турган келет. Ошон үчүн ийгилик гана каалаш керек буларга. Бул ошол жерде уюштурулган форумда дагы ошол Курмангазы оркестрине болгон камкордугу ошол илимий түрдө дагы ошол музыка таануучулар дагы айтып, ошонун тарыхын, ошо элге тийгизген таасирин, музыкалык жанагы табитке болгон өсүүсүнө болгон тарыхын баарын айтып, илимий түрдө дагы айтып отурганы абдан
жакшы болду. Анда эмесе мен сиздерге да суроо берердин алдында ушул биз барып келген учурдун бир кыскача ролиги бар эле, ошону көрүп алып туруп андан кийин анан мен учурдан пайдаланып эртеден бери баягы мага суроо берип атып экөө таарынып аткан, биз качан сүйлөйбүз деп чачат. азыр ушул роликтен кийин сиздер көтөрүлө. Эми бул учур баягы ошол учурдагы мындай кыскача көзөрмөмдөр болуп кетти. Бул барып келишиңер өзүнчө бир репортаж болуп да эфирде буюрса чыгуунун алдында турат. Эми азыр ушул ага чейин ушул түз эфирден пайдаланып ушул барып келген таасирлер жөнүндө сиздер да ой бөлүшүп отурсуңар, кандай репертуар менен бардыңар, кандай даярдыктар болду? Мына Аскат, сен ошол Улуу Курмангазы оркестри менен да сен дагы чыгып ырдап калдың. Мына кандай таасирлерди алдыңар? Мына ушул жөнүндө бир өзүңөрдүн оюңарды айтыңыздар. Чындыгында таасирлер өтө жогорку деңгээлде болду. Себеби биз ушу барабыз деп даярдык көрүп, бир кыргызча анан бир казак тилинде даярдалып барды. Кандай чыгарма? Муратбек Бегалиевдин Сагындым деген чыгармасы биздин кыргызча. Анан Латип Хамидинин Казак вальсин, белгилүү майстранын колу менен жакшы деңгээлде ырдадык деп эсептейм. Себеби биздин коллектив аябай жаш. Кудай буюрса эмдиги жылы 10 жылдыгыбызды белгилеген турабыз. Кыздарыбыздын, балдарыбыздын баары жаш, бирок өтө таланттуу. Анан концерттин астында дагы аябай баягы толкундануулар болду. Себеби ошондой улуу оркестрдин астында ушу жаш коллектив дагы ошолор менен тең тайлашып, ошолордон кем калбай ойнойн деген максаттарын мен байкап турдум да концерттин астында дагычы. Анан мага жакканы эми ал легендарный оркестр болгону ушул алардын ушу кийими, жанагы баардыгы чачтары өрүлгөнү, ошол биздин кыздарга таасир болду да. Анан басып туруу манерасы, ойногону. Мен ойлойм, ушу биздин ушу жаш балдар, кыздар таалим тарбия алып келди окшойт депчи. Бирок аябай мен ошо казакский вальсти ырдаганда аябай жакшы кабыл алышты. Эми эмне болсо дагы өзүнүн тилинде ырдап аткан үчүн толкунданыштыбы, же мен аябай жогорку деңгээлде аткарып койдум. Анан мен аябай жакшы таасир менен келдим. Себеби баягы казак кыргыз баары бир тууганбыз да. Бир тууганыбызга барганда эле эркелеп, алар менен сүйлөшүп, баарлашып аябай жакшы маанайда келдик. Алардын мындай Бактыгүл айым, мына байкасаңыз мындай публика, элдин көрөрмандардын мындай бир сүрөгөндөрү жакты баягы. Мындай көбүнчө ушул көрөрмандарды көрүп туруп ошол чыгармачылардан өсөт да. Баягы кол чабуулары, сүрөлөрү, ар бир даярдыктары, ар бир куплетте коштоп тургандары,
баягы ырдабаган чыкпаган үнүң да чыгып бийик ноталарды аябай мындай жакшы маанайда аласың да. Себеби элдин көптүгү дагы биз артисттерге аншлаг ушул кол чаап сүрөп турса эле биз баягы толкунданып баягы ат жүгүргөндөй эле биз дагы аябай неметебиз. Анан албетте Аскат аябай жакшы кабыл алды. Себеби биздин ушу ырларыбызды ушу Сардырбек Жумалиевдин Таң сыры, Түгөлбек Казаковдун Жамгыр төктү деги эле бардык ар бир кыргыз ырларын аябай күтүшөт экен, чогуу ырдап атышты. Мага таң калтырганы ошо Аскат ырдап атканда ошол жерде иштеген балдар кошулуп ырдап атышты да. Ошол жерде жумуш иштеген балдарчы. Мен ушу таң калганым ошол өкмөтүнө да рахмат, ушундай чоң өзүнчө здания куруп берип, анан ар бирине бирден конкурс фестивалдарды уюштуруп өткөзүп эмек чоң акчалар бөлүнүптүр. Бирок ошону да ошо туура пайдаланып, ар бир инструментке бирден микрофон, залдын өзүнүн аурасы, баягы маданиятты колдогондору жакты мага. Аябай ошол жерде ар бир иштеген адам өзүнүн жумушун бийик деңгээлде аткара билгендик бизди чында абдан таң калтырды. Ар бир аспапка микрофон коюлуп, ар бирөөнү ушунчалык күүлөп, анан ошентип туруп чоң даярдыктан өтүп туруп анда көрүүчүлөргө чыгып. Ар бир ошол иштегендер мага чындыгында аябай жактана сүрөп, аябай мындай колдоо көрсөткөндөр аябай жакты. Мисалы үчүн эме сөздүн аралыгында Бактыгүл бир жерден катуу жаңылышып алды. Ар бир эме сүрөп турат. Биз башкаларды көрүп өтүк, сүрөп эле унчукпай отуруп, силер жакшырдап. Ошончу сүрөп атат. Мен чында мен залда деле көрүүчү катары отурдум. Мындай жагалар өзүбүздүн оркестр дегенчелик кылдыбы? Анан силерге келгенде баягы көрүүчүлөр көтөр жанданып, ар бир ырыңарда коштоп, кол чабуулап. Чыгармалар дагы менимче аябай мындай аз болду окшойт дейм да. Бирок тойбой калышты. Аябай бул жерден жана сиз суроо бергенде ошо эмени алыстап кетпедикпи? Ошо требование келгенде жарым сааттык программаны ашпаш керек да. Жанагынча коллектив келгенде канча убакыт өтүп кетет депчи. Анан сөзсүз түрдө казактын ырларынан болуш керек. Анан жок деген эки Курмангазынын баягы күүсүнөн болуш керек депчи. Анан биз балбырауын жасадык, анан Саранжап деген баягы күүсүн жасап туруп, ошону алып бардык. Анан эми трактовка деп коет, баягы музыка тилде өзгөчөлүк болду. Алардыкынан өзгөчөлүк биздики болбодубу? Бизге көрө кол чабып калды. Сиз кандайдыр өзгөртүү күүгө? Эми мен оркестровкада. Жок, ошо казакча кыргызча сездим. Анан жүрөгүм менен ойнолду да. Ошон үчүн өтүп кетти. Кыргыз аспабы менен болуп атканда ойнолуп атканда кандай сөз өзгөрүү болот да. Ооба, алар домбура менен ойногон аспапты комуз менен ойногондо өзгөрөт да. Өзгөрөт да. Анан кандайдыр трактовка башкача кылдык, ооба. Сөзсүз. Анда Аскат сага өзсө, мана сен дагы ушул уламышка айланган оркестр менен ырдоо бакчысына ээ болдуң. Сендер толкундоо болсо керек. Кандай даярдандың? Бул Таң сыры ырын кандай ким сунуштады? Бул оркестр менен ырдап чыгып ушул жөнүндө. Бул биздин оркестр менен мен ырдап жүргөнүмө 10 жылдан ашты. 2008-жылы студенттик урагымда биринчи концертинде мына Бактыгай оркестр менен биринчи. Бул анда сеники деле бул оркестр менен узак болуп бараткан турат. Анан кийин бул барышта болсо эки чыгарманы даярдап бардык. Бул жактан биздин концерттик программанын жүрүшү репертуарды абдан жакшы болду. Баягы көп плюс жактар ошондон да уттуу болуш керек да. Репертуар жакшы тандалган. Репертуар жакшы тандалган. Маэстронун эмгеги баары. Анан мага дагы бул ыр деп анан ошо Мусабаевдин Арпанын ала тоосунан менен Сардырбек Жумалиевдин Таң сырын чыгармасын тандап берди, ушул чыгарманы ырдайсыз деп. Анан баргандан кийинки мен үчүн өтө чоң таасир алып келгеним чыгармачылыгымда да бир секирип жасай алдым. Ошо 80 жылдан ашуун тарыхы бар, мындайча айтканда уламышка айланган чоң оркестр менен ушу чыгып Таң сырын ырдадым. Маэстрого рахмат айтам. Бул менин чыгармачылыгыма жасаган өтө бир чоң таасири болду. Эл абдан жакшы кабыл алды. Ошо баягы башталган фестивалдын биринчи күнүндө ырдадык. Абдан жакшы кабыл алды. Биринчи даярдандык, бир эки жолу ырдап алдык. Андан кийин уже чоң концертке чыктык. Эми Кудай колдосун деп. Анан элдин дагы толкундоосу, менин толкундоом абдан бир сонун бир элес калтырды да. Анда сенин аткарууңда дагы бир чыгарма ошол Таң сырын угуп алсак, ошол эл аспаптар
оркестр менен. Ошол алдында дагы бир суроо да, ушул сиз дагы даярдоодон өттүңүз да бул ушул оркестр мененчи. Анан сизге мындай оркестрдин кандай бир өзгөчө таасири жөнүндө дагы токтолсоңуз. Биринчиден биз баягы мурунку учурда Курмангазы оркестри мени чакырган. Чакырып ошондо бир 2-3 ырчымды алып барып концерт берип келгенбиз. Ошондо тил табышып калыптырбыз алар мененчи. Анан мында барганда жана башка дирижерлор чыгып атпадыбы баягы репетиция учурундачы. Анан мен дагы баягы карап отурдум. Мени да кандай кабыл алат бул дегенде. Бирок өзүңүз көрдүңүз тигилер башка коллектив эми мындайча айтканда эң эле мындайча айтканда күчтүү калк десек да болот. Анан ошол учурда акмак калк десек да болот. Баягы дирижерду чыгарыпчы, талкалапчы бул оркестранттар чын делечи. Ошол. Анан караганда ар бир дирижер ошо Курмангазы оркестри кандай бир неме айтат деп карап отурсам, эми баарын баягы сыйлаган катары эле минтип. Анан мына өзүңүз көрдүңүздөр, ошо биз Аскат экөөбүз чыккандан кийин, репетиция бүткөндөн кийин баягы пультту чапкылап кол чаап жибергенде бул чоң баягы кабыл алуу да. Анан ар бир эле ырчыга ар бир эле дирижер кол чаба беришпейт. Аскатка айттым, Аскат Боореке баратканда сен тарыхтын барагын илинип кала турган болуп атасың, жакшылап мен айткандай кылып ырдайсың депчи. Биринчиден кыргыздын жыты бар, баягы арпанын алатоосуна Муса Баятов атабыздын ырларын кимдер гана ырдабайт, кандай гана жүрөккө жетпейт булчу. Ошон үчүн ошону ырдайсың дедим. Анан экинчиси таң сыры, бул казак элинин баягы эгерде Сардарбек Жумалиевди айтпаса булар менчиктеп алышкан дедим. Казактыкка катары белгилүү болуп. Казактыкка катары. Анан ошол экинде келип туруп эң башында бул жери мындай деп аткан, андай эмес, бул деген тиги айланан алыс жака кетип, ошо жүрөгүнөн баягы мындайча айтканда мамиле өзүнүн өлкөсүнө карата сагынычтын ыры, анан ошондо кантип чыпылдатып пат-пат ойномок эле деп тамашага чалып аттыр. Анан ырдаганда Аскаттын баягы манераларын көргөзүп туруп, оркестр менен сүйлөшө билип баягы эмесинин баарын көргөзүп да, ошондон аябай кабыл алышты да. Эми аны осу дагы мына документтөрдө көрөбүз. Бул кыргыз жигити легендарлык Курмангазы оркестри менен барып ырдайт деген бул чын эле болгон эмес деп. Биринчи жолу болсо керек балким. Эми экинчи жолу себеп деген Улан Качканалиев деген ырчым бар, ошол эки мурунку концертте ошону алып баргам. Мына мында болсо мына Аскаттын ошондо айттым, тарыхты Кудай буйрса калып атасың десем эле баягы шумаланып чемоданын алып эрте эле чыгып алыптыр жолго ырдайт. Анан Кудай буйруп жакшы өттү. Таңсырын болсо казактар биздин ырыбыз деп жүрсө, көрсө сиздердики турбайбы деп. Биздики болчу, биз ушул ыр менен чоңойгонбуз деп. Жок, минтип коет дейт. Бардаңгы жанагы министр культурасы кошо отурат, ошондо жанагы именно мага вручение бериптир. Анан баягы дагы эле бир нерсени айтып кетейин, себеп деген оркестрим мындайча айткандачы, айттым да мына гран-прини алып атабыз, тиги алтын коз, алтын домбура бүт баарын эми боло бараткандагы учурубуз, бул деген ошонун баарын печать менен басып, алтын сейфке салып өмүр бою сактала турган нерсе. Эгерде онда уят болсо, ошо жасаган ишибиздин баары текке кетет деп. Ансында ошол экинде болду. Анан министр культурасы жана биздин зам начальник барбады беле. Ошондо берки жана дирижерлор ошо Курмангазынын эмелери жана министерстводон келгенде жана жолугуп айтты. Ой, Боореке казактын ырын, Боореке казак бала ушундай ырдап атабы дегенде, ал казактын эмес, кыргыздын ыры экен, кыргыз жигит ырдап атат деп мына ошондой сөз болуптур. Анан ошо биздин оркестрдин эмеси тушоосу дагы кесилди, ошонун дагы башкача эмеге өтөбүз дегеним айткандай эле келип атат буюрсачы. Анда ошо Аскаттын аткаруусунда ошол Курмангазы, айтылуу Курмангазы эл аспаптар академиялык оркестри менен ырдагандарын угуп коелу. Ekemine günüm
Мына ушундай көрүүчүлөрдүн абдан жылуу кабыл алуусуна биз дагы барып күбө болдук. Деги эле ушул маэстро айтсаң, ушул кыргыз ырларына, кыргыз күүлөрүнө да ушул казак көрөрмандар ушунчалык өзгөчө бир мамиле кылышат да. Анан ушул оркестр ушул бир жагы, анан экинчисинен ушунча баягы оркестрлер келип аткандан кийин белгилүү оркестрлер келип атпайбы? Ошол Татымбет атындагы Дина Нурпейисова атындагы оркестр, Отурар сазы белгилүү баягы кичинекей фольклордук топтон баштап ушунчалык чоң академиялык бир чоң оркестрге айланып турат учурда. Мына ушундай өзбек оркестри ал дагы ушунчалык бийик деңгээлде да, ушунчалык мына ушундай оркестрлер менен таймашып чыгышты эле бул бир чети мындай карап туруп сыймык, бир чети баягы жүрөксүнүп, ушул сиз дагы өзүңүзгө эмне алдыңыз, сиз аларга кандайдыр бир өзүңүздүн мындай бир жетишкендиктерди көргөзө алдыңыз деген ушундай бир чыгармачылык мына ушундай фестивалдардан өсөт да. Туура? Эми дагы эле мактанып атпайсызбы? Эми мактаныш кеп болгондон кийин айтпаш керек деген мындай кеп болду. Ошол экил жерден жана концерттер бүтпөдү. Бүткөндөн кийин ошо дирижерлор чогулдук, оркестрдин өзлөрү чогулганда Курмангазы оркестри Кудай буйрса деп коелу келет. Обычно биз дирижерлор чакырган жаккандарын деп атпайбы, баса белгилепчи. 2 күн ашып кетсе 3 күн ирипсе сиз 7 күн келип бериңиз дейт да. 7 күн келип биздин оркестр үчүн баягы ала турган нерсебиз бар экен. Эми алардын айтканы боюнчачы, андан тышкары мен жеке сольный концертин бере турган болушту. Ошол жакта ошол Курмангазы оркестри чакырыпчы. Анан эми булар чакырып аткандан баягы бизден да бирдеме алат го деп ойлоп калдык. Бирок биз булардан алганыбыз биринчиден баш сахнага токтоолук керек экенин байкадык да. Менин балдарым туура эми 86 жыл менен мына 10 жыл деген эмне? Бизден 76 жаш болуп атпайбы? Чоң атабыздын чоң атасы болуп атпайбы керек болсочу. Анан балдарым ошол экини көрүп алып мындай кыракылыкты байкашты да, токтоолук эмне керек экенчи, бул көп нерсени алдык. Балдарыбыз үчүн мына ал эмес ырчыларыбыз турат баягы ырдаганда кандай манерага өтүш керек экенчи. Чоң нерсе алдык десек болот. Бул жерден мен ошого ыраазы болуп келдим. Оркестримдин баягы астыга жолубуз бар экенин сезишти да. Анан мен да ушул мен мындай сизге дагы суроодо ушунчалык академиялык оркестрлер менен таймашып аткандан кийин ушул сиздердин ишиңиздерди мына Бишкек мэриясынан дагы өкүл барды деп атпайсыздарбы? Ушул адамдар көрүп, жергиликтүү бийликке айтып, сиздерге да ушунчалык баягы кыргыздын маданиятын бийик деңгээлде чеберчиликте көргөзүп атканда бул дагы чоң эмгек. Канча күнү түн иштеген эмгек да, мына ошол жерде уят болбойлу деп, ушу музыканттарды даярдап, силерге окшогон ырчылар даярдап, анан татыктуу көргөзгөндөн кийин ушунун баарын камкордукка алынып, анан сиздерге да балким бир академиялык деген наам берилсе кандай дейсиз? Эми бул мындай кеп болуп атат да. Баягы баланын төрөлгөнүнө эмес, турарына сүйүн деп коет. Бул бир, экинчи чети мен балдарыбызга көптөр айтат, ой көз тийбесин деп калышат да. Мен такай айтам, менин формулам андай эмес депчи. Балдарыбыз дагы уже билет. Баягы жетишип атасың, анан көз тиет. Ошол учурда биз аябай жакшы болуп калдык. Болду деп атканда Кудай таалам көрүп чокудан бир салат да. Көз тийбейт. Өткөндөгү концертте кичине уят болуп калдык, бул жерде туура эмес ойноп калдык, кой ошону иштеп коелу дегенде көз тийбейт. Бул деген эмгек. Анан мен такай айтам, бийиктикке ак эмгек менен жетсең эч качан кулабайсың депчи. Мындай эптеп баягы чабыр койдой болуп жетип алсаң эле бүттү, бир күнү кулап түшөсүң да. Анан бул жерден эми ачык эле сөздүн ачыгынан бузулбайт деп коет. Туура, биз ар бирибиз мамлекет үчүн баягы күйөбүз, мамлекет үчүн тим эле өссө экен деп жан дилибиз менен баягы далалат кылабыз. Бирок ошонун ичинде баары билинбегени менен республика маданият башкармалыгы деп, анан Бишкек шаардык маданият башкармалыгы деп коебуз. Министерство культура эки жакта демчи. Анан бирок боореки ачыгын айтканда, может азыр теле көрүүчүлөр ойлошу мүмкүн ар кайсындачы, бул отуруп алып эле эмне булар мактанып атат. Биз по фактам сүйлөгөнү жакшы көрүп атабыз да. Биз деген ошо канча 10 жылдын ичинде болгон күндө деле мамлекеттик деңгээлдеги иштерди биз Бишкек шаардык мэриясына оркестр алып чыгып атпайбы, туурабы? Болбосо башкаларды алып чыгыш керек болчу. Ошон үчүн академиялык деген нерсени
бул ошо ишине жараша бериш керек. Кээ бирөө 40, 30, 50 жыл үстүдө дагы ала албайт. Себеп жөнүнө айлык алып коюп существовать этип жүрө берсе аларга эмне көрүш керек? Бул 10 жыл ойлоп көрсөк узун жыл. Ошол эле учурда жаңы эле мындай жаш жылдардан эми боореки жогору жактагы биздин мына мэриялыкта ар бирөө укса бул деген академиялык деген ишине жараша бериш керек, туурабы? Ишине жараша бергенден кийин эгерде бул академиялык мына 10 жылдык болуп атат, Кудай таалам буйруп, баары тең кош колдоп эмесе биздин алдыбызда балдар дагы бул астыга жүгүрөт, бул республиканын атын эми башка жакка да чыгарганга далилдат жасайт да. Себеп деген баары ишенип калды да. Туура, мына айтарым ошол эле. Эми сиздерге дагы сөзгө кесек берсек, мына Бактыгүл ушул оркестрде өзүң жөнүндө айтып өтсөң, ушул оркестр менен канча жылдан бери иштешип келатасың? Сага оркестр эмне берди? Сен өзүң баягы опералык ырчы катары сиздер билебиз, бирок элдик эл аспаптар оркестр менен иштешүү сизге кандай болуп атат? Эми оркестр түзүлгөндөн баштап эле маэстронун чакыруусу менен барып ошол оркестрде ырдап жүрөм. Мен да ошо Аскат айткандай биринчи концертимди 2008-жылы биздин опера балет театрынын симфониялык оркестри менен, анан ушул биздин Бишкек шаардык мэриялык оркестрдин эл аспаптар оркестри менен экинчи отделенияны бергемин. Агай өзү пультта болуп концертим ийгиликтүү өткөн да. Ошол жылдан баштап эле ушул оркестрде эмгектенип келатам. Эми өзүнүн операнын жолу өзүнчө башка. Ал операнын ичинде операны аткаруу баягы манера башка. Могу өзүң кыргыз болгондон кийин ошо кыргыздын чыгармаларын мыкты аткара билсең, ал дагы бир өзүнүн чыгармачылыгыңа кошулган нерсе да болчу. Анан мен ойлойм, көп эле опера ырчылар кыргызчаны ырды дагы ырдоонун манерасы башка да. Ырды дагы ырдай албай, арияны ырдайт, бирок ырды ырдай албаган ырчылар кездешип калышы мүмкүн. Анан канында жаткан баягы кыргыздын ырларын ырдаш үчүн агайга рахмат, ушу возможность берип ошол жерден эмгектенип канчалаган чыгармаларды аткарып, эми биздин Кыргызстанга дагы бир жаңылык калтырып кетейин деген эле. Айтып отурса, сен деле чыгармачылыгың ушул оркестр менен жашташ болуп калды. Бирдей эле, бирдей эле болуп калды. Менин эсимде бул биринчи баягы чыгармачылыгын бергенде ошол оркестр анда кийимде жок эле, студенттик оркестр. Анда жаңы уюшулуп аткан болчу. Ал дагы эстеликте калат да. Бири ак, бири сары, бири жашыл көйнөк кийип. Анда деген баягы оркестр уюшу элек болчу. Студенттик оркестр болчу да, анан ошондо Бактыгүл концерт берем деп калды. Эми операда чогуу иштешип аткандан биринчисин симфонический оркестр менен алып чыгып бердим, экинчисин эл аспаптар оркестри уже элдин купулуна толуп баштады да, ар бир концерттерчи. Анан кийимибиз жок да, эптеп карыстап, антип любой концерт эме кийим кийип келеле деп. Анан алып караса ошо записти кийим көрбөдүкпү. Көрсө бирөө кызыл, бирөө сары, бирөө ак, бирөө күрөң, бирөө ушул экинде. Анан тапканы, анан кээ бирөөнүн үйкүсү бар, кээ бирөө жөнүнө отурат. Анан сагынган балдарыбыз кадим классический костюм кийип алыптыр, анан баары эле калпак. Ошондо болуп башталган. Эми азыр ошентип өсүп, оркестр өсүп, азыр чыккан формалары бар, репертуар дагы өстү. Мен өзүмө дагы 10-15 ырларды репертуар кылып алдым. Мен үчүн утуш эле болду деп эсептейм да. Мен аябай ыраазымын ушул эл аспаптар оркестрде да ырдап атканыма. Менимче эл аралык конкурстардын ээси деген наамга да ушул оркестр менен ооба, ушул оркестр менен канча жыл болуп калды агай? 4-5 жыл. 2 жыл болуп калды. Ушул Актөбө шаарына Жубанов атындагы эл аралык фестивалга барып, ошол жерден биздин оркестр гран-при алып, биздин ырчыларга эл аралык фестиваль, конкурстардын фестивали деген лауреат деген наамды алып келген. Бактыгүл учурдан пайдаланып сөздү оңдолосуна эртең оркестр жеп коет. Себеп деген 10-15 ыр деп коет. Балекетин толтурат. Деле кара, эртең оркестр угуп атат, анан эртең шашпайбыз.
Асхат, сен дагы мына чыгармачылык байланышта болуп жүрөсүң. Өзүң кандай репертуарың бар ушул оркестр менен? Өзүң кандай таасир алып жүрөсүң? Студенттик маалда ырдап баштадым. 2008-жылы биринчи концертимди бере турган болуп, агай менен кеңешип, ал жерде мындай эстрадный ырлар болгон эмес. Жалаң ушу оркестр менен көбүн эсе ушу 85%. Андан кийин концертмейстер менен ырдагам. Ошол учурда агай менен сүйлөшүп отуруп, агайдын үйүндө да канча жолу барып репертуар жасап, бул ыр болот, бул ыр болбойт деп, кээ бирөөнүн баягы транспозиция кылган дагы учурлар болгон. Анан ошентип биринчи концертимди ушу оркестр менен бердим. Андан кийин 1-2 жылдан кийин консерваторияны бүтүрүп аткан кезде Госко дагы ушул оркестр менен 1-2 ырдагам. Ошо Баетов сагынам, анан дагы бир чыгарма аткаргам. Мен мындайча айтканда тамырым танапташ бул оркестр менен чоңоюп келатабыз десем болот да. Кудайга шүгүр, жакшы буюрса эми дагы көптөгөн чыгармалар, репертуарды элге тартуулайбыз. Кудай буюрса. Анда ушул дагы бул да соттолгон турат оркестр арасындачы. Эме тырнактайнан деп коелу, ошо баягы студент болуп жүргөндө эле бас бере деп, анан залга өт деп койчумун да. Ук, ырларды ук, богу керек деп. Ошонтип эле отуруп анан мына концерттерин өткөрдүк. Кийинки мына баралына келип калды, кыргыз эли Асхат дегенде уже таанып калды, туурабы? Анан бүт баарын ушу оркестр менен өтүп атат. Анан даже машина айдаганда мен үйрөткөм. Мен машинада арыктардын баарын, ходовойдун баарын талкалган, ошону төлөтөм баары. Бишкекте шаар ичинде машина айдап, ушу агайдын машинасы менен айдап үйрөндүм. Анан ырымдап айтып калган эле, буюрса сен дагы мендей нарынды артист болосуң депчи. Баягы андан бери жаман жолго кеткен жокпуз, Кудайга шүгүр, жакшы келатабыз. Келечекте ушу агайдай нарынды артист болобуз. Ходовойду төлөйсүң. Буюрсун, бирок ушул жанагы Курмангазы оркестри менен чыкканда биз да баарыбыз залда отуруп абдан толкундандык, кандай деңгээлде аткарат болду экен. Эми репрессиянын учуру башка, аткаруу башка да. Анан буюрса биз дагы абдан чоң ыраазы болдук. Эми дагы бир ушул фестивалдан бир аз сюжет көрүп алалы. Казак көрөрмандары кыргыз обондорун өтө кастарлап баалаган калк. Мына ушул көрүүчүлөрдүн каалоосун оркестр толук жеткиргенге көрүүчүлөрдүн кызуу кол чабууларынан эле байкоого болот. Эми бул ушундай жакшынакай фестивалдан кийин абдан көңүл жаркын болуп,
ошол фестивалдан кийин мындай Алматынын чет жакасына барып теребелге көз салып дегендей чыгармачылык байланыштар болду. Мына сиз маэстро ошол дирижерлор менен жолугушуу, кандайдыр бир келечекке дагы бир чыгармачылык байланыштар жөнүндө сөздөр козголдубу? Козголсо кандай, эмне жөнүндө деп? Сөз болду. Себеп деген ошол жерде жанагы маданият министричи анан баягы биз оркестр жөнүндө абдан жакшы оюн айтыптыр. Себеп деген ошо Закирбек жана Дүйшөнбекулдун улуу комузчусу жаш болсо дагы ал дагы ошо биздин оркестрдин комузчусу да. Анан мына Аскат Өкө жөнүндө сөз болуп, анан биз жана эшикке чыгып кеткенде анан жана биздин директор оркестра Фархат ошол жигитке учурдан пайдаланып чоң рахмат айтыш керек. Жана бүт жүгүргөнү бар, ана Фархат ушул коллективде ушул чет жерде кармап жүрүп, тартипке көндүрүп, мына ошол жигиттин эмгеги окшойт. Азыр жакшы хана. Ошол анан Фархат эми баягы вопрос боюнча өтө катуу иштеди, ошо жигитке рахмат айтыш керек. Анан турганда эле жүгүрүп келип маэстро уксаңыз деп, себеп деген казактар чалып атат деп биз көчөдө жүрбөдүк белек. Оркестрдин таржымакалы, андан кийин бул Закирбек ким Аскат болуп туруп Астанага 8-inde деди бир концерт болот экен дегенде, 8-inde биз биякта как раз Карга кенин 300 жылдыгы болуп калды. Ошондо биздин оркестр, эл аспаптар оркестри, анан жанагы чоң симфониялык 2 оркестр алып келди, филармония концерт ойноп туруп тияка кетпедик, 2 чоң автобус мененчи. Анын ошол эркинде сөз болуп тур, булар менен эми мындайча айтканда жакшы билгем, эми баягы гран-прини кыргыздар алып атат десе түстөн түз тиге тиет да барычы. Анан ошондой таржымакалын салып жиберди го дейм ужечи. Анан ошо Астанага чакырылган жөнүндө сөз болду. Эми Кудай буйрса Астанага чакырылабыз. Андан тышкары жана Татымбет атындагы оркестр бир чоң үлкөн деп коет, фестиваль уюштурабыз. Эми естественно баягы сиздер келбесеңиздер болбойт деп. Ошонун астында Али Алпысбаев деген ушу Талдыкурган, анын дагы эмеси сөз болду мени мененчи. Анан Кудай буйрса жолубуз ачык. Эми биз мындайча айтканда Кыргызстанда ас көрүнүп калабызго деп чоочуп атам. Канагада Казакстанда жүрүпчү. Маэстроға чакыруулар болду, маэстронун жумушка. Анан биз өзүбүздүн маэстробузду бербейбиз дедик. Кыргызга жетпей атса. Бирок аябай сүйүндүрдү бизди ушу агайдын ушу баягы агайдан сабак алабыз дегендер көп болду. Агайды жумушка чакырылып, бизге иштеп бериңиз деген жолдомолор болду. Оркестрди ошол отурган оркестранттардын бүт баары агайды сыйлап, урматтап, биз канча сыйласак андан бизден да ашып кетишти. Анан бир себептен баягы биз дагы сүйүндүк. Баягы колдоо бар алтын баркы жок деп биз жанында жүрүп билбейт экенбиз, бирок ошо кошуна өлкөлөргө барганда баягы сыйлап талашып атса бир аз кызганып кетет экенсиң. Алардын буюрса репортажда ошо интервьюлары бар, маэстрону биз өзүбүздүн адамдай эле көрөбүз деп, мындай бир өзүбүздүн иштешип жүргөн, таасир алган, жакшы сыйлаган маэстро катары көрөбүз деп айтышкан интервьюлар бар. Аны Кудай буюрса ушу эфирден көрүп каласыздар го. Анан эми ушул оркестрдин кийинки иши жөнүндө да кыскача айтып өтсөңүз, кандай репертуарлар, жаңы күүлөрдү сиздер да жаңы иштеп атасыздарбы? Репертуары жөнүндө, байытуу жөнүндө кандай бир жаңы ойлор пайда болуп атат? Мындай бир концерттик коюмдарда өзгөрүүлөр болобу? Ушул сыяктуу мындай бир өзүңүздүн мындай чыгармачылык ойлор боюнча айтып өтсөңүз. Биринчиден бул эл аспаптар оркестрина баягы оркестрге сала албаса бул дирижерлук эмеси төмөнүрөөк болуп калат. Эми ар кимдин ою ар кайсысындай боло берсин, это өзүлөрүнүн ички сезими болсун. Бирок оркестрибиз мисалы үчүн боореки 10 жыл деп коелу, 10 жылдын ичинде бир топ деген репертуар жасап турбуз. Мунун аркасында ошо иштеп жүргөндөр билет канча күн, канча түндөн уйкунун бетин көрбөгөнүн да. Эми ал жагынан баягы репертуардан биз эч кимден калган жокпуз. Анан эми келечекте жанагы күүлөр бар эмеспи? Күүлөрдөн деген ошо илгерки салып кеткен күүлөрдү салган эч ким ошо биринчиден өтө албайт. Бирок мен ошо караштырып атам. Ошого жанагы өздүн чопочор ушулардын баары бар да оркестрибизде, ошолордун баарын кошуп туруп, кичине башкачараак депчи, мисалы үчүн Таң булбулу деген ошо оркестрибиз ойноп жүрөт. Сарын жибөкөйдө оркестровый вариантын ойноп жүрөт, ушул сыяктуу эмелер бар. Анан эми ырчыларыбыз толтура болуп атат. Ырчылардын мен бирөөнө дагы жок
жарабайт деп айткан жер бар. Каалаганыңарды алып келе, каалаганын баарын оркестр өзүңөргө жүрөгүңөргө жаккан, жан дүйнөңөргө жаккан. Анан күчкө салылыр да десең болбойт. Булар бир жаттайт да анан баягы разовый эме кылып ташташат да. Андан тышкары ошол учурда баягы жалаң эле мен дей берсең дагы болбойт. Бул жерден деген Мирлан Дыйканбаев деген дирижер окуучум бар. Ошол эки дагы мына оркестровка жасап үйрөнүп баштады. Бир жолу кеткен бизден эфирден. Ооба. Ошол жөнүндө да сөздөр бар. Мындайча айтканда оркестр негизги ишенип калды, бирок алда баягы мен деген мамлекеттик деңгээлде жанагы эл артисттери чыгармачыл эмелердин баары эле келип атат, сиздер менен концерт өткөрөт. Биз эч кимисине баягы отказ кылган жерибиз жок, колдон келип поддержка кылып берели депчи. Сиз азыр учурда ушул эл аспаптар оркестринде башкы дирижер катары симфониялык оркестрдин, чоң симфониялык оркестр. Андан сырткары опера балет театрында да дирижерлук кыласыз да. Сиз эми балким ушул жагына өтүп, бул кийинки убакта анан ушул эл аспаптар оркестринин деңгээли чыгармачылыгы түшүп кетпейби? Кандай жолдойсуз? Эми сөз агынан бузулбайт, туурабы? Мен негизи опера балет театрында иштеп жүргөндө спектакльдерим Кудай кылыш эл айтсын өтүп атат деп ойлойм. Андан тышкары мисал үчүн бир мактанычка жатып коет деп коеюн. Жана чоң театрда Сергей Филин деген баягы художественный руководитель келбеди беле, көзүнө кислота чачып бербей. Ошол эки Лебединое озеро өткөн на словах сүйлөшүп алып чыккан, ошону айткан оюм өткөн. Баягы өмүр бою чогуу иштегендей өткөрдүк. Маэстро рахмат депчи. Ал жакта эми эптеп-септеп түшүнөм десем болот. Симфониялык оркестр азыр өсүп өнүгүүнүн жолунда туруп атат. Музыканттар өзүлөрү абдан жакшы ойлорун айтып атат. Бул оркестр болсо мындайча айтканда, бул мен жүрөгүмдөгү оркестр да баягы биринчи с нуля деп коет, баягы фундаменттен башталып. Мен кантип чыдап коймун дачы. Мен негизи бул жерде Мирлан дагы балдарды өстүрүшкө себеп деген мына Кара Молдороз оркестри турат, туурабы? Андан тышкары Бооруки эл аспаптар оркестри бул 4 дирижер болсо да астык болот. Ошон үчүн Кара Молдодо мына дирижерлор иштеп атат. Алар мына мен баары кетебиз деп бул эмеденчи пенсия деген болот экен. Анан мен эч качан бул мен главный болом деп карманган эмес. Ошон үчүн өстүрүп атам. Жол болсо азыр өтүп кетесиңби, может 20, 30, 40, 50 жашам, бир Кудай таалам билет. Бирок ошого чейин мен өзүм деп турсам тура берем, чын эле. Бизде болгон аксакалдар ошондой болупчу. Мен андай характерим жок. Ошон үчүн өстүм деп атам, дагы экини окутуп атам. Ошо эл аспаптар Кара Молдо оркестрин, Боол оркестрга да жоктон 2ден дирижер болсун деп. Ооба. Биз көрбөдүк, Курмангазы оркестри дагы бир нече дирижерлордон турат экен. Ооба. Азыр ушул оркестрдин аткарышында бир чыгарма угуп алсак, биздин режиссер айтып атат, даяр болуп калды деп.
мына ушул жакшынакай иш чараны казак телевидениясында абдан чоң кеңири чагылдырып өздөрүнө тартып алды. Кийин кандай бир чыгармачылык байланыш болсо да биздин эфирден берүүгө биз ар качан даярбыз. Эми эмне дейбиз, биздин да көрсөтүүбүз соңуна чыгып келатат. Мына ушундай фестивалдар биздин чыгармачылык байланышыбыз мындан ары дагы өсө берсин. Ушундай фестивалдар болуп турса, чыгармачылык адамга анын өсүүсүнө сөзсүз түрткү берет. Бул жолку фестивалдарда да мына маэстро сиздер башкарган эл аспаптар оркестры да уятка калган жок. Башты өйдө көтөрүп келдик дегендей, жакшы мындан аркы дагы сиздерге чыгармачылык иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Иштериңиздер мында ийгиликтер ушинтип улана берсин. Бар болуңуздар. Биринчиден ошо өзүнүн жамаатка, оркестрдин музыканттарына чоң ыраазычылык билдирип кетейин. Анан мына сиздер өткөн КТРКнын багы чоңдоруна деп коелу. Ошонун ичинде өзгөчө сизге биздин оркестрдин, биздин мэрияга да өзгөчө баалап мана роликтердин баарын бербеди. Ошолордун жүгүрүп чуркап сизге дагы рахматыбызды айтып кетели, бар болуңуздар. Рахмат. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү аяктадык. Эмики эфирден көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.